Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле? Жертва болбойт деп. А стволду эмне кыласың? Bir günde iki разбой, походу, слишком голодные. Разбой криминалдык драмасы кыргыз-казак кино көрүүчүлөрүнүн бүйүрүн кызытып жаткан учуру. Аталган драма болгон окуяга негизделген Кыргызстандагы криминалдык алгачкы тасма. Анда роль жараткан Жылдызбек Касейинов кинонун тарбиялык маанисине токтолду. Тарбиялык мааниси бул азыркы учурда болуп жаткан коомдогу оң жана терс жактар, мисалы милиция кызматкерлеринин, коргоо кызматкерлеринин оор түйшүгү баяндалат. Ошолордун эмгегин сезели деген бул эми ар бир эле ошол милиция кызматкери бул тасманы көрсө бир чоң мотивация алат деп ойлойм мен. Мисалы көргөн жаш балдар дагы мен кийин милиция кызматкери болом дегенге дагы бир чоң түрткү бере турчу тасма. Аталган тасмада Жылдызбек Касейинов терс кармандын ролун ойногон. Киного сунуш түшөрү менен макул болдум дейт актер. Мени болсо ошол чакырып ушул ролго сизди бекитип аттык эле, силерди бекитип аттык эле деп Максат Жумаев өзү чакырды. Анан сценарийди окуп, дароо эле макул болдук. Тартуу учурунда бүт бар эле биздин балдар, партнерлор биздин театрда Атай Өмүрбеков, Адыл Болорбек уулу, бүт бар эле бизде ошо театрда чогуу иштегендиктен оңой болду көп нерселер. Актер тасмадагы кызыктуу окуялар тууралуу учкай айта кетти. Нурсултан деген бала бар, менин жанымда жүрөт. Ошо Нурсултанды кыйкырып жана биринчи разбой болуп, биринчи тоноо болгондон кийин, бирөөнү атып алгандан кийин ошо киши өлтүрбөйбүз дебедик беле деп кыйкырып атканда келип жаакка чапкан жерим бар. Ошону өзү эсептеп алыптыр, 18 жолу чааптырмын. 18 жолу жаакка чааптырмын, улам чыгып келип чабам. Анан режиссер келип айтат, сөзүм бүтө электе чапчы деп. Күтүп калып атат, улам эле жаакка жей берсе бир маалда жалтана баштады да. Анан сөзүм бүтүрбөй чаап аттым, чыгып. Ошентип 18 жолу чааптырмын. Бүткөндөн бети кыпкызыл. Разбой криминалдык драмасы көрөрмандардын сынына коюлуп жаткан учурда YouTubeга чыгып кеткени тууралуу актер буларды айтты. Тасманы тартканга абдан чоң каражат кетет. Чоң каражат сарпталат. Анан адамдын эмгеги албетте бааланыш керек. Кайра эмгеги кайтыш керек. Анан абдан эле жаман кабыл алса керек, эми акчасы кеткен кишилер, акчасын короткон кишилер. Бирок эми өткөндө кармалып, кайра ошол интернет тармактагы чыгып кеткен фильмдерди өчүртүрүп, анан ал чыгып кеткенине карабай деле кинотеатрларда азыркы күнгө чейин орун жок болуп көрүп аткандар, көрөрмандар көп. Кыргыз кинолору улам бийиктей берсин. Ал эми Жылдызбек Касейинов тасма таласында жалаң ийгиликтерди жаратарына ишенебиз.